Саламатсыздарбы, эфирде Кыргыз өкмөтүндө берүүсү. Биз бүгүн өкмөттөгү кадрдык саясат тууралуу сөз курабыз. Аткаруу бийлигиндеги акыркы чечимдерден улам бул тема аябай актуалдуу турат. Мен болсо конокторумду тааныштыра кетсем, бул мамлекеттик кадр кызматынын директору Мадумаров Акрам Камбаралиевич жана саясаттануучу Казакбаев Марат. Кош келипсиздер. Азыркы учурда бир нече министрлер жана ведомство жетекчилеринин кызматтагы абалы тал учунда турат деп айтсак болот. Ошол акыркы коррупцияга каршы стратегияны аткара албагандыгы үчүн, ошол эле мамлекеттик инвестициялар долбоорун аткара албагандыгы үчүн бир нече министрлерге жана ошол эле ведомство башчыларына тартиптик жазалар жарыяланды да. Негизи эле ушул премьердин мындай чараларын кандай сыпаттасак болот? Азыркы өкмөт, премьер-министр, вице-премьерлер, өкмөттүн мүчөлөрү стратегиясы бар да. Мунуку өкмөттөргө караганда стратегиясы эң биринчи ушу акылдуу шаар боюнча, таза ком боюнча, чынын айтып койсок, бул боюнча стратегия бар да. Кандай болсо дагы бул ишке ашырылат да. Мында карасак, ошо стратегия иштеп башса, бирок бул стратегия боюнча ким аткарылат? Кызматкерлер сөз профессионалдуу болсун, туура айтып кетти коллегам. Чын эле профессионалдуу болчу. А профессионал болуш үчүн негизи сөз эксперттик жана илим специалисттер менен байланышып база болуш керек да, база. Чоң рахмат. Акрам Камбаралиевич, негизи эле ушул өкмөттөгү негизги фигуралар алдыга койгон максаттарга жетиш үчүн кандай өзгөчөлүктөргө ээ болушу керек? Албетте, негизи эле мамлекеттик кызматкер деген статусту алган киши эң негизгиси профессионалдуу сапатка ээ болуш керек. Өзүнүн тармагын абдан жакшы билген, тажрыйбасы бар, мамлекеттик саясатты туура жүргүзгөн киши болуш керек да. Кайсы бир деңгээлдеги кызматкер болбосун, мейли жөнөкөй кызматкерден баштап деги эле ушул министрликтин жетекчилигине чейин. Албетте, өкмөт башчы, премьер-министрдин толук укугу бар. Эгер кайсы бир өкмөттүн мүчөсү белгиленген программаларды, белгиленген маселелерди аткарбай калса, тиешелүү тартиптик жаза көрүүгө сөзсүз укугу бар. Эми мен ойлойм, чындыгын айтканда, азыркы өкмөт дагы өзгөчө мындай оор мезгилде иштеп атат. Биз ушул элдин эң негизги талабын элге жакшы мамлекеттик кызмат көрсөтүү менен бирге социалдык, экономикалык акыбалды көтөрүү боюнча аракеттер жүргүзүп атат да. Бирок ошону менен бирге, мына жогоруда Марат мырза жакшы белгилеп кетти, азыркы кызматкерлердин сапаты тууралуу. Эми бүгүнкү күндө пайда болгон жок да. Бул эми кандайдыр бир убакыт керек. Мамлекеттик кызматкерди, жогорку деңгээлдеги кызматкерди даярдоо үчүн мамлекет тарабынан бир топ убакытты кетирет, каржы маселеси кетирет. Мына ушуларды биз системалуу бир түргө жеткизишибиз керек да. Мен ойлойт элем, ушул азыркы кызматка коюу бизде эми мыйзамга ылайык атайын кызматка коюу жоболору бар, саясий кызматтын өзүнүн жоболору бар, анын мамлекеттик жана муниципалдык кызматка өтүү бул атайын мыйзамдын негизинде ишке ашырылат. Бул ушул мамлекеттик жана муниципалдык кызматты коюу бул азыр акырын системага келтирип атабыз. Мына азыр улуттук резерв боюнча ишти баштадык. Ошону менен бирге мына жогоруда Марат мырза жакшы белгилеп кетти. Азыркы иштеп жаткан кызматкерлердин дагы квалификациясын жогорулатып туруш керек, сөзсүз түрдө. Мына региондогу өзгөчө жетекчилерди борборго алып келип, азыркы замандын талабына ылайык келген технологияларды окутуп айтып турбаса, адам баласы мамлекеттик кызматкер болобу же кайсы бир тармакта иштебесин, сөзсүз түрдө дайыма ушул квалификациясын жогорулатып турууга зарыл деп эсептейбиз да. Ушул жаатта иштерди жүргүзүп атабыз. Кудай буйрса, бир жыйынтык келет деген ойду айтмакмын. Демек, ошол мамлекеттик кызматкердин натыйжалуулугун көбөйтүш үчүн аларды дайыма окутуп, үйрөтүп туруш керек экен. Сөзсүз. Дүйнө практиканы салыштырсак, өнүккөн мамлекеттерде туура айтып кеттиңиз, негизи
бул негизи дайыма мындай окуучу процесс болуш керек да, повышение квалификациячы. Мына Саитов Андрей андай болгон да. Бул жакшы опыт, Саитов опыт эле болсо алышыбыз керек да. Мына азыркы демократиялык өнүккөн мамлекеттерде эле ошо кызматкер негизи кызматкер профессионалдуу болуш үчүн дайыма ошо даярдоо процессти өтүп негизи жана ошондо да бөлүнөт да. Например, негизи жогору деңгээлдеги кызматкерлер булардыкы өзүнчө курс болот, орто звено жетекчилери буларды эле өтүшөт, муниципалдык деле бул башкача да. Иши мындай карасаң, ар бир категориясына сөз стратегия болуш керек да. Стратегия анан окуткан процесс болуш керек да, окуучу процессчи. Ошол эле мезгилде дагы бир мындайча айтканда системаны колдонсок болот да. Тилекке каршы система акыркы мезгилде ошо кадр саясатында кадрларды мындайча айтканда кызматка коюуда колдонулуп жатат ротация маселеси. Борбордон регионго, региондон борборго деген ротация маселелери дагы ошо ишке киргизишибиз керек да. Себеби биз мына борбордо Мурат мырза айткандай мындай менеджер деген бул уюштуруучулук жөндөмү күчтүү, азыркы замандын талабына ылайык келген абдан көп, мына ушул күндө абдан көп бизде жакшы мындайча айтканда дасыккан кадрлар дагы жүрөт. Бул баягы ротация системасыны биз сөзсүз түрдө теги киргизишибиз керек да. Ушул мен Кудай берсе ушул өкмөткө дагы тиешелүү жетекчиликтерге дагы бул маселелер боюнча сунуштар берип атабыз. Ошону менен бирге дагы бир маселени карашыбыз керек. Мамлекеттик кызматкерлердин мотивациясын дагы карашыбыз керек. Биз стимулдаштырышыбыз керек. Эми биз абдан жакшы кадрларды, өтө дасыккан кадрларды кээде биз тарта албай калабыз. Эмне үчүн дегенде бизде мамлекеттик кызматкерлердин айлык акысы деген маселе болуп атат. Социалдык коргоо маселелери болуп атат. Мына азыр көп учурда чоң кызматтарга келгенден кийин, анан кайра кызматтан кеткенден кийин ал киши мындайча айтканда көчөдө калып атат да. Чындыгын айтканда биз ошондуктан биз азыр резерв системасын киргизип, биз ошо резервке киргизишибиз керек. Албетте сөзсүз түрдө бир жакшы бир талапты күчтүү коюп, ошол жактан бир жакшы тыянак чыгарууда бул эми комплекстүү маселе. Мен оюмча Мурат мырза коштолуп керек. Негизи туура айттыңыз. Италияда аякта сөз ротация болот экен, илгериденчи аякта түштүк түндүк бар экен негизи. Ошо түштүк жагынан сельскохозяйственный югтан негизи сөз Миланга алып келет экен, Туринге иштегенгечи. Түндүктө промышленный районда аякта түштүк барып иштеп келет экен. Ошондой экен да негизи. Кээ ушу өзү түндүктөн болуп негизи өмүр бою ушу кызматта негизи түш жакта иштептир да. Эч деле мындай жамандык жок да. А бизде мындай карасак кандай маселе бар? Мындай кээ чиновниктер негизи ушу Бишкектен Чүй областынан чыкпай эле бияк же ош жакта такыр эле барбай эле негизи түндүк андай туура эмес. Ротация мына азыр кандай позитив жакшы результат бар негизи ошо УК органдардан жана аскери органдардан алар уже иштеп атат. Приказ деген приказ да, буйрук берсе кете берет да. Ошон үчүн бул опытты, тажрыйбаны сөзсүз мына мамлекеттик кызматка киргизиш керек да, сөзсүз ротация болуш керек. Ар бир резюмеде характеристика боюнча каякта иштеп келген. Мына дүйнө мамлекеттерде, демократиялык мамлекеттерде аякта кызматкер сөз, например, ар бир райондо иштеп келгендер ошондо эми жакшы иштеди деп негизи жакшы мындай преимуществосы болот экен да булардыкычы. Ошондо биз эске алып коюшубуз керек да. Экинчиден бул эми баягы Марат мырза айткандай, ошол мамлекеттик кызматкер келечекте кадрдын профессионалдуулугуна, тажрыйбасынын молчулугуна дагы биз шартты түзүп берелик да. Себеби ар кайсы региондо иштеп келип, анан мамлекеттин мындай чоң кызматтарда иштесе, ал ошол борбордо отуруп, ошол кайсы региондун маселеси эмне бар экендигин билип туруп, туура чечим кабыл алганга бул жерде шарт түзүлмөк да. Рахмат. Ошол эле дагы бир азыркы өкмөттүн демилгеси бар. Таза коом улуттук санариптик трансформациянын алкагында 2019-жылга чейин мамлекеттик кызматкерлерди катуу көзөмөлгө алуу. Ошондо бүгүнкү күндө коомчулук мамлекет кызматкер жумушка келди, канча объем иш жасады, эмнелерди аткарды, ошонун баары көрүнүп туруш керек экен да. Негизи ушуга жетиш үчүн кандай кадамдарды кылышыбыз керек, мүмкүнбү? Бул эми
азыр биздеги коом Кудайга шүгүр ачык коом. Кайсы бир деңгээлдеги жетекчилерди салыштырмалуу мына 10-15 жылга да илгериге салыштырмалуу азыр граждандык коом, эл дайыма мындай көзөмөлдөсө жакшы болуп калды да. Бул абдан жакшы нерсе. Себеби мамлекеттик кызматтагы өзгөчө чоң кызматтагылар дайыма элдин көзөмөлүндө болгондо ошончолук жакшы мындай иштин эффективдүүлүгү жүрөт да. Бул эми албетте мына таза коом программасынын алкагында көзөмөлдөө жүргүзүү бул сөзсүз түрдө мына азыркы замандын жаңы технологияларын пайдалануусу, мындайча айтканда ишке киргизүүсү менен чогуу жүрүш керек деп эсептейбиз. Учурда бул боюнча азыркы өкмөт дагы бир топ жумуштарды жүргүзүп атат. Биз айтып кетели, мисалы үчүн мына кадр кызматы тарабынан азыр баягы адам ресурстарын башкаруу, ушуну автоматташтырылган системасын киргизип атабыз. Себеби бизде маалымат базасы сөзсүз түрдө болуш керек да. Маалымат мындайча айтканда ким экендиги жөнүндө биз ушул отуруп эле мындай бир кнопканы басып, мисалы үчүн Мадумаров Акрам же болбосо Казакбаев Марат деп бир басканда ушул мындай чыгыш керек да. Ким жөнүндө мына ошондо баягы жумуш абдан жакшы жылат, анан ыкчам жүрөт да. Азыркы заман ушул учур бул ыкчамдуулуктун заманы. Ким алдыга биринчи тез кеткен болсо ошончо ошол баягы мамлекеттерден ошончолук өнүкүү жолуна болот. Мындайча айтканда, сөздү кыскартып айтканда, чындыгын айтканда, сөзсүз түрдө мамлекеттик кызмат болобу, деги эле ушул укук коргоо органдарында иштеп жаткан кызматкерлерби дайыма мамлекет тарабынан мындайча айтканда мыйзамдын талаптарына ылайык дайыма көзөмөлдө болсо, бул иштин эффективдүүлүгүнө алып келет. Эми баягы албетте баягы көп комплекстүү маселелерди, көйгөйлөрдү мына азыр жакшы сүйлөшүп отурабыз. Мына эксперттик коомчулук тарабынан дагы баарыбыздын оюбуз бир. Эң негизгиси мындайча айтканда сын пикирди айтуу эң жеңил да, абдан көп сын пикир айтылып атат. Бирок биз көнүшүбүз керек, ушул сын пикирди айтуу менен бирге кошо чечүү жолдоруна дагы бир кишини калтырбашыбыз керек. Өкмөт деген менен эми өкмөт дагы ушул биздин өзүбүздүн өкмөт да, бул башка жактын өкмөт эмес. Биз жардам беришибиз керек. Албетте убакыт керек бир маселени, бир чоң бир маселеге жетиш үчүн. Убакытты бөлүп маек кылып кеткениңиздерге чоң рахмат. Биз өкмөттүн кадрдык саясаты тууралуу маек курдук. Саламат алыңыздар.